Жогорку Кеңештин депутаты Жыргалбек Саматовдун демилгеси жана колдоосу астындагы Жалал Абад облусундагы балдардын психоневропатологиялык социалдык стационардык мекемесине жаңы заманбап имарат курула баштады. Эл өкүлү Саматов имараттын пайдубалына капсула салып, аталган мекемеге ар дайым колдоо көрсөтүүгө даяр экендигин билдирди. Ал эми капсула салуу иш-чарасында Кувейт Республикасынын Ас-Салям фондусунун көзөмөл комитетинин башчысы Аль-Джаиди жана фонддун Кыргызстандагы өкүлү Нурхаммед Миңбаев, стационардык мекеменин кызматкерлери жана жергиликтүү жашоочулар катышты. نقول لك جزاك الله خير يا محمد. هذا جزء من المبلغ اللي اعطيتني اياه دخلته في شراء السجاد لان داخل عندهم السجاد شبه معدوم. Мен айтмакчы, сиздерге чоң рахмат. Сиздердин мээримиңиздер менен, сиздердин аракетиңиздер менен ушулар турат. Эми мамлекет болгондон кийин мамлекетте оорулуусу болот экен, жетими болот экен, жесири болот экен. Бирок эми ошол экени каржылагандагы, ошол экени караганда мамлекеттин жанандары өздөрү болуш керек экен да акырычы. Аллах Таалам иншалла келечекте бизге да берет, биз дагы башка мамлекеттерге жардам беребиз деген чоң ниетим бар. Биз кеч келе сурай бербейбиз, биздин да убактыбыз келет, биздин да бере турган убактыбыз. Мен буга телеңизбен иншалла. Аталган мекемеде учурда 101 оорулуу бала бар. Стационардык мекеменин жетекчиси Дамира Алимжанованын айтымында, мындагы оорулуу балдардын көпчүлүгүнүн ата-энеси жок. Айрымдарын ата-энелери таштап кетишкен. Эске сала кетсек, буга чейин да балдар мекемесине Саматов менен Ас-Салям фондунун өкүлдөрү 400 000 сом акчалай каражатына муздаткыч, чаң соргуч жана башка бир катар керектүү буюмдарды тапшырылган. Мекемеде эмгектенген 65 кызматкердин ар бирине 2000 сом өлчөмүндө жалпы 130 000 сом акчалай каражат жардам катары тапшырышкан. Аль-Хая Хайрия деп коет, ошол фонд менен биргеликте дүйнөнүн бардык бүгүн бурчунда кай жерде мусулмандар жашап аткан болсо, ошого жардам берип аткан Кувейттин атайын бул мамлекеттик фонду. Ошол экенин бир тармагы болуп эсептелебиз. Бул Кыргызстанда Ас-Салям деп аталат. Мекеменин эмгек жааматы каржылык колдоо көрсөткөндүгү үчүн Жыргалбек Саматовго Ас-Салям фондусунун жетекчилерине Кыргызстандагы өкүлдөрүнө ыраазычылык билдирип батасын берип узатышты. Берге бирди берсеңер, Алла силерге миңди берсин. Ош Жалал Абад облусуна болгон иш сапары учурунда эл өкүлү Саматов жаңы талап айылында болуп, жергиликтүү элдин көйгөйлөрүн угуп, ичүүчү таза сууну жеткирүү иштерин жүргүзүү менен таанышты. Жаңы талап айылында 350 түтүн, 1600дөй жаран жашайт. Бирок бул айылда бир гана суу түтүгү бар. Ал суудан мал, жандык жана жашоочулар да пайдаланып келишкен. Жергиликтүү жашоочулар айылдардын бир башынан экинчи башына сууну колдо же болбосо араба менен ташып, бул бир топ түйшүктү жаратып келген. يشيل 50 طن. هذه القاعدة لخزان أكبر من هذا 3-4 مرات. Натыйжада аталган айылга таза ичүүчү сууну жеткирүү боюнча учурда 3,5 чакырым аралыктагы жер казылып, ага түтүкчөлөрдү орнотуу иши кызуу жүрүүдө. Кабарлар KG.